Салам бардыңыздарга. Бүгүнкү видеомда оромо, гүл оромонун жасалышын көрсөтөм. Кадимки эле оромого камыр жуурганда кылып, оромо мантыга жуурганда кылып жууруп алдым. Орточо жумшактыкта, катуу эмес, жумшак дагы эмес. Жууруп алып, антип 4 бөлүккө бөлүп, тыныктырып коюп коебуз. Зубала кылып. Камырды жууруп алгандан кийин фаршты жасап алганбыз. Фаршты картошка 5-6 дана, 7-8 баш пияз турап, 300 грамм эт турагычтан өткөрүп, май коюп, майда мурч салып, туз салып, аралаштырып коюп койдук. Азыр бир аз туруп жая баштайбыз. Мына камырыбыз дагы тыныкты. Эми жайып алабыз. Улпактан жайып алабыз. Кадимки оромонун камырындагы эле жука кылып жаябыз. Мынакей камырды дагы жайып алдык. Эми ширинасын 15 сантиметрден кылып кесип алабыз. Мынакей жайылган камырдын туурасынан 10-15 сантиметр кылып кесип, мынтип коюп алдык. Мына эми мындай кылып жайып алып туруп, майлап алабыз. Күн караманын майынан. Мынакей фаршты болсо мындай кылып салып алабыз майлагандан кийин. Бир тарабына мындай кылып узунчасынан бир тарабына салып алдык. Мындай кылып бир четин жаап, эми фарштын үстүнө. Мынакей эми орой баштайбыз гүл оромобузду. Кийинкисин дагы майлап. Мынтип экинчи кесилген камырга дагы узундан кылып бир четине салып алабыз. Экинчи гүл оромобуз дагы бүттү. Эми үчүнчүсүн дагы майлабыз. Үчүнчү гүл оромобуз дагы.
гүл оромону дагы төгүп бүттүк. Эми манткасканга салып алабыз майлап. Мына мантыны дагы салып газ плитага коюп алдык. 45 минутада. 45 минуттан кийин бышат. Мынакей биздин гүл мантыбыз дагы даяр болду. Ушундай кылып жасап жесеңиздер болот. Видео жакса жазылып кетиңиздер эмки видеого чейин. Сак саламатта болуңуздар.